программабызды улантабыз. Бизде бүгүн дагы ушундай досторубуз бар. Көп жылдан бери эфирлерден көрүшүп жүргөн, жакшы чыган чыгармаларды, хит чыгармаларды аткарган бизде чыгармачыл досторубуз бар. Азыр ачуу айран ичебиз. Бизде бүгүн Курал Чокоев жана Илья Зандаш достор шериделештер турабы. Саламатсыздар. Саламатчылык кандайсыздар? Курал Чокоев жана Курал Чокоев жок. Мага окшоптур калпак кийип. Кандайсыздар? Маанай кандай? Жакшы, Кудай буйрса жакшы. 5 деген баада келдик. Бирок толук келбей калдык да. Толук келбей калдык. Ошол бир аз өкүнүчтүү. Экөөңүздөрдүн достугуңуздар жөнүндө сүйлөшөлүчү. Канча жылдан бери же айдан бери доссуздар? Өзгөчө эле таанышканбыз. Негизи чындап айтсак, чыгармачылыктын арты менен эле таанышпыз. Мен бунун клиптерин көрүп жүрчүмүн. Бул мени көрүп жүрчү. Анан ортодон концерттерден жолугуп, тойлордон жолугуп отуруп, анан жакшы сүйлөшө баштадык. Анан жүрүп, аябай тойдон көп кездешчү болдук да. Негедирби? Бизди той жакындаткан да койсо. Канча убакыттан бери доссуздар? Ошол убакыт 2-3 жылдан бери. 2 жылдан бери. Жакындарсыздар, доссуздар. Ооба. Чыгармачылыкта дагы кимдер менен достук? 2 жыл деп да калп айтып койдум окшойт дейт. Болду эми андан деле көп болсо керек, бирок деген баягы официалдуу түрдө таанышканыңыздарга балким ошончо жыл болду, э? Ооба. Эң негизгиси баягы биз дуэт жазгандан бери күнү түнү деп койсоң, эми күнү түнү эмес, бирок аябай көп чогуу жүрүп калчу болдук, съемкалар, клип чогуу тарттык. Тойлорго чогуу бардык, концерттерде чогуу ырдадык, ошентип жүрүп эле баягы достугубуз ызып кетти десем жаңылышпайм. Жакшы. Ильяс, чыныгы достук кандай болуш керек? Сиз ойгон эле окшойсуз, студия биякта. Чыныгы достук эми ар бир адамдын өзүнүн ичинде болот да, мындай жакын көргөн адамдар, ишенген адамдары, ичтеги болгон сырлардын баарын айтып, ошону башкаларга жетпейт деп билген адамды, чыныгы ишенип көргөн адам мындай бир туугандан да артык көрүп коет да азыркы досторду. Чандык себеп дегенде досторуң менен көбүрөөк кездештин да, туугандарыңа. Ошол дос катары дос дегенсиз. Сизчи? Чыныгы достук бул баягы эки адам, эки мырза болобу же эки айым болобу бири-бирин дароо эле көз караштан түшүнгөн, баягы көп жаман сапаттарын катып, жакшы сапаттарын чыгарган, ошондой адамдар деп мен элестейм. Дайым жардамга шашкан, жолукканда кубанган, кичине көп көрүшпөй калса сагынган адам ошо чыныгы достук деп ойлойм да. Туура. Досторуңуздар көппү? Чыгармачылыктан сырткары. Меники тааныштарым, досторум аябай көп. Анан кайсынысы чыныгы дос, кайсынысы калп эле жанында жүрөт билбейм. Убакыт көрсөтөт. Убакыт өзү мындай өзү эле таразалап бардыгын өз жайына мен сортировать этип коет экен да. Сиздин оюңузчачы? Ошондой эле да бардыгын эле убакыт көргөзөт. Мен ошо кичинекей кезден бери көп достор болгон, теңтуштар болгон. Анан суйлуп азыр азайып, жаңы досторго кошулуп балким ошентип келатат. Ошентип убакыт көргөзөт болуш керек да. Досторуңуз көп эмес. Сиздики деле. Эми досторум көп, чыныгы досторум аз да. Чыныгы досторуңуз аз. Канча? Эми азыркы учурда биз Шернелес чыгармачылыктарда айткам, Шернелеште досторубуз бар. Бүгүн бияка кандайдыр бир себептер менен балким келе албай калгандыр да. Кайрат Примбердиев деген досубуз бар, Манас Алыкулов деген досубуз бар, Добур деген биздин рэпер досубуз бар. Андан тышкары мындай башка эле чөйрөдөгү досторубуз дагы бар. Актерлор Анвар Осмоналиев деген досубуз бар. Биздин Шернебиз аябай ар тараптуу чыгармачылыкта. Бирок чыгармачылыктан тышкары дагы адамдар бар да. Туура. Шерине деп калдык. Биз дагы Шерине тууралуу сүйлөшүп атабыз. Шерине сиздер үчүн ар бир айда бирден өтүп турат. Ар бириңиздер өткөрүп
көрүп турасыздар бир айда бирден. Жакшы. Демек баягы концерттерде болобу, андан сырткарда Шеринеде дагы кез-кез көрүшүп турат экенсиздер да. Ал жакта бала чака менен, жубайларыңыздар менен. Жакшы, рахмат. Анда биз сиздерге сюрприз даярдаганбыз. Эми бүгүн болсо эми баягы бардыңыздар келсеңиздер абдан жакшы болмок, бирок кантсе дагы сиздер менен Нияз ойноп койсун, Нияз ойноп кой кел. Бүгүн болсо Твистер деген оюнду ойнойбуз. Бардык эле жаштар эмес, баягы үй бүлөлөр деле ойнойт. Кичинекей балдар менен аябай сонун көңүл ачуучу оюн сиздер үчүн, жаштар үчүн. Келиңиздер. Кантип ойнойбуз? Ал үчүн болсо биринчи бут кийимибизди чечишибиз керек. Чечкенге туура келет. Байпам жыттык эмеспи? Ошо. Балким сиздер да билген эмессиздер да, ушундай чечиш керек экен депчи. Эми азыр көрөбүз. Куралдын жарым байпагы жок болчу да. Мен байпамдын могу жери эле бар да. Же эки түстү деп койсун, бирөөсү эки башка деп. Нияз келе кой сен дагы. Чечтим. Мен түшүнүм боюнча бирок весовой категориясы көптөр мындай абайлагын, төбөлө болбогу. Сиз мүмкүн болсо баш кийимиңизди чечип койсоңуз деле болобу? Сиз дегенде баш кийимди чечпей эле койсокчу. Макул, жүрүңүздөр. Ойнойлу, келиңиздер. Түшүп баратса мен алып коем. Эмне кылабыз ошондо? Келиңиздер. Мисалы Нияз келе кой, сен сары менен жашылга тур. Мындайбы? Сиз болсо, сиз дагы бул сары жашылга турдуңуз, Ильяс келиңиз. Сары жашыл. Курал сизди бул жакка жиберели, жүрүңүз. Мен болсо Арты менен турабы? Бул көк менен тиги кызылга туруңуз деп. кайсы көк менен? Мына көк менен. Мынау көк менен. Бул кызыл, Эми кимиңиздерден баштайлы. Нияз биринчи болсун, сиз экинчи, сиз үчүнчү. Нияздыкын көрөбүз. Тадам. Нияз, сеники болсо сол бутуңду жашыл түскө коет экенсиң. Сол бутуңду жашыл түскө. жок, бул жакка кой. Бияка? Бери жакка, ооба. Кийинки сиз, Курал. Ортодо болуп калды. Так кылалы. Сиздики сол бутуңуз кызылга кетиш керек экен, ошондой эле турат. Ошондой эле. Кийинки сиздики болсо оң бутуңуз көккө туура. Жылыш бар. Кийинки Нияз, сеники болсо кызыл бутуң. Кызыл оң. Оң бутуңду кызылга жибер. Эми бираз түшүнүп баштадыңыздар ошо. Сиздики болсо оң колуңузду көккө коет экенсиз. Ушундай, Ушундай. Көккө жакын экенсиң. Демек, сиздики болсо сол колуңуз кызылга кетет экен. Сол колуңузду кызылга кетириңиз. Нияз, сеники болсо оң бутуңду сарыга жибер. Оң бутуңду сарыга алып кел. Ооба, оң бутуңду сарыга алып кел. Курал, кезек сиздики оң колуңуз жашылга кетиш керек. Оң колум жашылга баш керек. Туура, оң колуңуз жашылга. Сеники жаман удобный. Сиздики орточо болуп калды, азыр дагы тагыраак айталы. Сиздики болсо, Ильяс. Так, сол колуңуз сарыга. Азырынча жеңил болуп атат. Ильяс, сеники болсо сарыга сол колуң кетиш керек. Сол колум сарыга, мына. Силерди алдаган жокмун, туура эле кылып Нияз атам. эле кийим болуп атышат. Ооба. Сиздики Курал, оң бутуңуз көккө турат. Ошондой эле турат. Сиздики болсо сол бутуңуз көккө кетиш керек. Ой? Орун алмаштыруудан соң өзгөрбөйт. Нияз, сол колуңду көккө кетир. Мына. Сол колуңду. Дам. Сиздики Курал. Оң бутуңуз тагыраак болбой калды. Оң бутуңуз сарыга экен. Сарыга, оң бутун, Талтайып кой, болду. Чарчайсыздар го, Нияз чарчап баштады. Ильяс, сиздики оң бутуңуз жашылга экен. Оң бутуңуз жашылга экен. Оң бутуңуз. Мына оор болду эми. Нияз, сеники болсо сарыга сол колуң кетет экен. Мына. Бул чыргады бир жеринде эле туруп, бир да өзгөрүү жок. Курал, сиздики сол колуңуз көк. Сол колум көк. Мына. Сиз да ажыргадыңыз. Ошо куралга улам эле көк келип. Ильяс, сиздики сол бутуңуз кызылга. Сол бутуңуз. Мен эле кыйналдым го. Сиздики болсо Нияз, сол колуңузду көккө. Апе, жыргады го бул. Сиздики Курал, сол колуңуз сарыга. Сол колум сарыга, мынакей. Сизге да жакшы болду го, аябай эле. Сиздики тагыраак болбой калды. Мына тизеңиз көккө деп коюңузчу. Бул жерде тизени бүкпөш керек. Сиздики болсо сол колуңуз
сол колуңуз жашылга. Оңдолду. Тизени бүккөн болбойбу, отурса болбойбу? Жок, мындай турган боло турган болсоңуздар, жок туруп турган положенияда болбойт, а мындай болот. Сиздики Нияз оң колуңуз жашылга. Оң колуңуз жашылга. Бул жак жашылга. Жок, жеңил тандабагыла, бул жак жашылга. Өлтүрөсүң. Курал сиздики оң бутуңуз жашылга. Оң бутун жашыл. Талдай. Жашылды талашат экенсиз керек. Кой. Шпагаткада отуруп жиберди. Размер кылыш керек экен буга. Ильяс, Бутуңга сиздин касалый. оң бутуңуз сарыга. Майлы. Нияз, даярсыңарбы? Тагыраак болсун. Азыр да туруп туруңуздар, тура бериңиздер дейинде. Сол колуңуз көккө. Нияз. Кой. Нияз мырза көккө сол колду. Ким биринчи чыгса, ошол утулат, айтып коеюн. Курал сиздики оң бутуңуз сарыга. Оң бутун сарыга. Жакшы. Оңой болду. Сиз көпкөн алган жоксуз. Ильяс, сиздики азыр тагыраак болсун. Оң колуңузду жашылга. Да. Даярбы? Оңой болуп калды. Нияз, сиздики сол бутуңуз сарыга. Оңой экен мына. Мына сарыга. Мына. Азыр. Ай бересин мында бул жактан. Курал, сиздики сол колуңуз көккө. Мына ки. Кой, сиздики оңой турбайбы? Так, Ильяс, сиздики сол бутуңуз жашылга. Жашыл калбай калды го дейм. Макул ошондо. Курал. Сен кандай оңго, сен башка жашыл издешиң керек өзүң. Бул жакта. Мына. Жок, андай эмес, андай болбойт. Колуң турганда ал же, эми сен изде. Мына. Кыйнап койду. Колуңду да кой. Эми акыркы айлампа болсун, бунубуз. Нияз, сарыга деген оң бутту алып келиш керек. Сарыга оң бутту. Сарыга оң буту турат. Алып кел. Так, жетпей калды акырда чейин. Курал, сиздики болсо, сол колуңуз жашылга. Сол колуңуз жашылга. Кокуй. Кокуй. Сол кол жашылга. Нияз утуп чыгып утулуп калды. Ильяс, эң акыркы айлампасын кылып коелу. Ильяс, сиз болсо, сол колуңузду сарыга. Опа! Чоң рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Достук жеңди дейлиби? Достук жеңди. Достук жеңди. Жеңди. Эми баягы бардык досторуңуздар келсе, андан дагы эң мыкты болмок экен. Себеби дегенде бул оюнду көп адамдар ойносо, эң сонун көңүлдүү болот. Бирок сиздерге рахмат, чыдап бердиңиздер. Эң башкысы байпаңыздар таза экен дейинби? Учурмен пайдаланып, аны да текшерип алдык. Сиздерге Эгерде таза эмес болсо, ачык эле айтмак белеңиздер экранга, жок, көрүнүп калмак да дейинби? Чоң рахмат сиздерге. Азаматсыздар. Сіздерге рахмат. Миң жылдык болсун. Кудалыгыңыздар миң жылдык болсун деген сыяктуу элечи. Куда. Рахмат келип бергениңиздерге. Ар дайым ушундай жакшы маанайда жүрө бериңиздер. Достугуңуздар күн санап аша берсин, арта берсин, жана дагы талашканыңыздар ар дайым сый болсун. Чармачылык, ийгиликтер каалайбыз. Сиздерге чоң рахмат, келип туруңуздар. Рахмат.